Соклук районундагы бул алмабак 200 гектар аянтты элейт. Учурда анын 100 гектардан ашыгына Италиядан алынып келген алманын 4 түрү өстүрүлүүдө. Бул жерде Кыргызстандагы жаңы технологиялар, заманбап ыкмалар колдонулган бирден бир алмабак деп айтсак болот. Тагыраагы тамчылатып сугаруу системасы колдонулуп, мөндүрдөн сактай турган торчолор орнотулган. Айта кетсек, бул жакта өндүрүлгөн продукциянын көпчүлүгү экспортко багытталып, ал эми калгандары кайра иштетилип, шире чыгаруу үчүн колдонулат. Интенсивный саттар, шпалерный опорный системасы менен, силер көрүп тургандай противоградный система бар. Бул жерде жаңы заманбап технологиялардын бири. Көчөттүн баардыгы Италиядан алып келинген. Өзүбүз бул жерде 2018 жылы баштадык. 18 жылы биринчи 30 гектарды тектик. 19 жылы дагы 30 гектар, 20 жылы 40 гектар пандемия убагында тектик. Ошол менен баш аягы бизде 100 гектар болду. Бул жерден эң чоң объемго 5 жылдан баштап чыгабыз. Ал жылдан баштаганда ошо 80ден 100 тоннага чейин ошо алганга мүмкүнчүлүк бар. То есть уже деловых плодов будет меньше, но это будет оптимальное количество, которое... Только товарный, только ликвидный будет оставаться. Алмабак өстүргөн Агропродукт Азия компаниясы заманбап эл аралык технологияны колдонуу менен жашылча жемиштерди муздак температурада сактоочу жана кайра иштетүүчү биринчи ишкана. Алма, өрүк, жүзүм сыяктуу жашылча жемиштин 20дан ашык түрү Россияга экспортко кетет. Ал эми компаниянын багынан жыйналган экинчи сорттогу продукция Экопродукт Азия заводуна жөнөтүлөт. Ал жакта европалык жабдууда эл аралык стандарттарга ылайык шире чыгарылат. Biz ошол эле Агропродукт Азиянын алмаларын переработка кылабыз. 800ден ашык дыйкандар менен иштешебиз. Ар бир областтан биз алма, алмурут, сабиз жана вишняны переработка кылабыз жыл сайын. Жылына 5000 тоннадан ашык переработка кылабыз быйыл. Москва районундагы Кыргыз продукт соода логистикалык борборунда бир сезондо 3000 тоннага чейин жашылча сакталат. Дыйкандар өздөрү өстүргөн картошка, сабиз пияздарын бул жерге өткөрүшөт. Логистикалык борбордо алар жууп тазаланып, таңгакталып, атайын сактоочу кампада сакталат. Кийинчерээк даяр болгон продукция Кыргызстанда өндүрүлгөн бренди менен көбүнө эсе Россияга экспорттолот. Компаниянын жашылча жемиштерди жуу, калибрлөө, сорттоо жана таңгактоо линиясы жолго коюлган. Жашылчаны сактоо, кайра иштетүү жана экспорттоо менен ийгиликтүү алектенген компаниянын экспортунун көлөмү 10 000 тоннадан ашык. Ошондой эле алар жергиликтүү Фрунзе жана Глобус дүкөндөр тармактарын жыл бою сапаттуу жашылча менен камсыз кылат. Гектар жер буюрса бадыраң отургузабыз берге. Эрте 15ден баштап тигип баштайбыз. Жайыл районуна караштуу Сосновка айылынын тургуну Абдукахар Кадыров бир нече айылдашы менен 10 гектардан ашык жерге бадыраң өстүрөт. Колуна кетмен кармап жер иштеткендер алган түшүмүн келишим негизинде атамекендик кайра иштетүүчү заводко өткөрүшөт. Муну менен дыйкандар продукцияны өз алдынча сатуу түйшүгүнөн кутулушкан. Ошол мурдага караганда аз жеңил болду жумуштары. Мисалы, мына сонун завод менен договор болуп иштешкенибизден байланыштуу жеңил болот жумуштарчы. На месте алып кетет бадыраң барын. Договор болот. Мисалы, сантиметри 12 сомдон быйыл 14 сомдон 18 сомго чейин баасы. 1 килограммы. Килограммы. Дыйкандар өстүргөн мөмө жана жашылча жемиштер дал ушул заводко келет. Бул жерден алар кайра иштетилип, даяр консервалар республикадагы дүкөндөргө жөнөтүлөт. Ошондой эле продукция экспортко чыгат. Айта кетсек, мындай процесс мөмө жана жашылча жемиш кластерин өнүктүрүүнүн бирден бир мисалы болуп эсептелет. Жашылча жемиштер менен иштейбиз да, ошонун баардыгында эле бизге керектүү сорттордун жоктугу байкалат да. Эгерде биз азыркыдай кластер менен өнүктүрсөк, биз именно дыйкан менен, фермер менен биздин байланыш болот дагы, ошолор менен баягы контракт түзүп, алар дагы билишет да каяка сатаарыначы. Биз дагы билет элек, биз каяктан продукцияны аларыбызгачы. Анан биздин дагы объемубуз, өндүрүшүбүз аябай күчөйт эле да. Ишкерлер жана дыйкандар менен жолугуп чыккан айыл чарба министри кластерди өнүктүрүү азык-түлүктүн импортуна көз карандылыкты азайтаарын билдирди. Бир тармактагы өндүрүштүн бири-бирине байланышта бирин-бирин толуктоо менен түзүлүшүн, тагыраагы түшүм өндүрүлгөндөн тартып сатып алуучунун колуна тийгиче бирдиктүү байланышты кластерди өнүктүрүү десек болот. Мамлекет бул багытты өнүктүрүү үчүн 9 миллиард сом бөлгөн. Эң негизгиси кластерде. Бул дыйканга арналган. 10 миллиард сомдун ичинде
ошол 5 миллиард сому түздөн түз дыйкандарды каржылоого, 4 миллиард сом акча ошо кайры иштетүүчү агрегаторлор аркылуу дыйкандарга ошол өстүргөн продукциясын сатып алууга арналат каралган. Ал эми 1 миллиард сомдун 500 миллиону асыл тукум малды лизингге алганга жана 500 миллион сому ошол айыл чарба техникасын лизингге алганга каралган. Мына көрдүңүздөр 10 миллиард сом тең түздөн түз айыл чарба өндүрүшүнө, анын ичинде негизги дыйкандарга алганга, ошолордун экономикасын жана өндүрүшүн оңдогонго багытталган. Айыл чарба багытында кластердик система менен иш алып баруу боюнча иштер 2021-жылы башталган. Учурда өлкөдө эт, сүт, жашылча жемиш, кант кызылчасы сыяктуу эң негизги 9 азык боюнча кластердик өнүгүү аракеттери жүрүп жатат. Кластердик системаны ишке ашыруу аркылуу жакынкы 3-4 жылда Кыргызстан айыл чарба продукциясы менен өзүн-өзү 80% камсыздайт деген ишеним бар. Автандил Бактыбеков, Чумой Исманалиев, СТВ.